Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Uqdu tadmanu ve sumu tasihhu ve safiru tastagnu." Allah, Tabarani'nin rivayeti. Gazat kılgıla, ol jolu bolosуңар. Oroza tutkula, densog'likda bolosуңар. Safar kılgıla, bay bolosуңар. Safarda Allah subhanahu wa ta'ala şunday maşallah baylık rızkını koyup beredi. Bir жерден екінші жерге, тияқтан бұл жаққа алып барып алып келіп дегендей. Бирок суму тасиху дегени ораза туткула, денсаулыкта болосуңар деп атат. Аны көп айтат, мындай оорум бар, тигиндей оорум бар. Ошо ооруларды жок кылыш үчүн келди ораза. Көз корго кол батыр. Ошон үчүн баштан эле коркпой, кичине жакшы суу ичип, жакшы курсакты тойгозуп, нары бери басып, Алладан ыйлап дуа кылып кармаңыз ораза. Кыйналып баратсаңыз, чында эле кайра тез ачыш керек, андай мындай ачып коюңуз. Баштан эле коркуп алдыңыз да. Бани Исраилдей болтабыз да. Бани Исраилга Алла Таала айткан: "Ал чеп турат го, ошол жерге чейин жакындап эле койсоңор, жеңишти берем десе дагы жакындабайт да." Алар биз да карап туруп, Алла субханаху ва таала мынаны эле кыла бергиле деп атат, анан нар жагын өзүм ачам деп атат. Күнөөдөн сактанганга аракет кыла берлең, мен өзүм баардык нар жактарын уюштуруп коем. Күнөөлөрдөн сак боло турганга. Ибадатка кичине аракет кылып кое бер, Алла Тааланын көрөсүн мээрими кандай экен, кандай жеңил кылып коет экен. Ошон үчүн мына алаза сахары бар, башкасы бар. Туура, мисалы медицина көз караштан ооруларга шариятыбыз милдеттендирген эмес. Бирок менин сунушу. Коркпой бисмилла деп акырын кармап көрө бериңиз. Кыйналып барып атсаңыз, ачып коюңуз болду. Кийин бир күн казасын кармап коесуз, денсаулыгыңыз жакшы болсо. Болбосо эчтеке эмес сизге, фидия менен бересиз. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн иншалла карап туруп, мүмкүн иншалла денсаулыгыңыз жакшы болуп кетет. Ушу менен алхамдулилlah субханаху ва таала ушу Рамазанды урматтап деп шифа берип коюшу бул акылдан узак эмес. Бул акылдан узак эмес туган. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атат: "Васуму тасиху" деп атат. Ораза тутуп жүргүлө, денсаулыкта болосуңар деп атат. Анан биз денсаулык алхамдулилlah биз билип билбейбиз. Бирок ораза тутканда мындай экен да. Ашказан. Бул бардык оорулардын борбору экен. Некisi eкен? Ашказан бардык оорулардын борбору экен да булчу. Бул жерден бардыгы өзүнө жараша алат экен. Көз да ушул жерден алат экен, мурун да ушул жерден алат экен, кулак да ушул жерден алат экен, жүрөк да ушул жерден алат экен. Боор, бөйрөк да ушул жерден алат экен. Макулбу? Эгерде бул жерге машалла жакшы нерсе түшсө, өзүнүн өлчөмү менен түшсө, туура нерсе түшсө, учурунда түшсө, ошого жараша болот. Жаман нерсе болсо ошого жараша болот да.